Жалоо шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасынын кызматкерлери чарбанын короосундагы гүнөсканасында гүлдүн 10дон ашык түрүн өстүрүүдө. Мында 1,5 жылдан бери иштеп жаткан Улбө Калбаева гүл көчөттөр жакшыраак өсүшү үчүн аларды атайын идиштерге отургузуп жатышканын айтат. Эртеменки саат 8ден баштап 5ке чейин иштейбиз. Петуния деген гүлдеги отабыз. Сальвия дегенди, Вергина дегендерди. Таятус, Катриантус деген гүлдөрдү отабыз. 10дон ашык түрү бар гүлдөрдүн. Горшокто мисал турат да, анау эшикте неме шартка карайбыз да, суук жылуулукка карайбыз да эми. Качан эгилгенде ошондо эгебиз. Учурда чарбанын күнөөсканасында 140 миңдей гүлдүн көчөтү бар. Алар ушул айдын аягына чейин шаар көчөлөрүнө, мекеме ишканалардын алдына отургузулат. Андан сырткары бир нече түрдөгү дарактардын көчөттөрүнөн 450 дана сатып алынып, кыш мезгилинде эле бөлүнгөн аймактарга тигилген. Быйылкы 2021 биз 2020 жылда эле 9 айлыгы менен акча каражатын бөлдүрүп алганбыз. Анан 826 миң сом, 826 миң сомдук ушу жашылдандыруу үчүн бөлдүрүп алганбыз. Бүгүнкү күндө 450 дана сосна көчөттөрүн, можжевельник көчөттөрүн, березаларды эккенбиз шаарга. Уже декабрь айында эле эгип койдук. Ал эми мына гүл уруктарын азыр күнөөсканага азыркы күндө 10дон ашык түрү өстүрүлүп атат. Мына марттын аягында Кудай кааласа шаардын аймактарына уже эге баштайбыз. Жалал Абад шаарын жашылдандырууга өткөн жылдагы салыштырмалуу бир топ эле аз каражат бөлүнгөн. Тагыраагы 2020 жылы 2 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн болсо, быйыл болгону 800 миң сомдон ашыгыраак сумма каралган. Муну көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасынын жетекчиси шаарда көчөт тигүүгө жай калбай баратканы менен түшүндүрдү. Биздин мына шаардагы көчөлөр бойлоруна уже көпчүлүгүнө биз эгип бүттүк да. Уже эге турган жер калбай калып атат да шаарда. Ошол себептен анан эффективдүү жанагы ошол эккен көчөттөр өсүш үчүн жанагы тамчылатып сугаруу шлангаларын киргиздик да быйыл. Жалал Абад шаарын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасында 30дан ашык кызматкер эмгектенет. Эске салсак, аталган ишкананы буга чейин жетектеп кеткен Төлөн Бакиров көчөт сатып алууда мамлекетке 612.800 сом зыян келтирген деген айып менен УКМК тарабынан кармалып, кийинчерээк үй камагына чыгарылган. Калыбек Көчкөнбай, Тынчбек Дуалдаев, Жалал Абад облусу.